Alhamdulillahi wahdahu ve salatu ve selamu ala men la nabiyye ba'dahu amma ba'd. Adam balası jasagan kimnedir bir nerse jasasa аны кадырлайт дагы ошого бирөө зыян берүүсүн ошол жасаган нерсесин текке кетип калуусун каалабайт. Бул көзгө көрүнгөн нерселерди. Мисалы дыйканчылык кылып бир нерсе эксе, айланасын курчап коет, малдар кирип кетпесин деп, бирөөдүкү кирип кетсе кайтарат. Ошондой эле үй салган адам үйүн сыртынан коргон кылып тосуп коет. Жасаган амалы, жасаган иши мээнети текке кетпесин үчүн. Ал эми бул көзгө көрүнгөн нерселер инсандын, мусулман адамдын жасаган сооп амалдары, жакшы иштери дагы текке кетип калбасын, ошол жок болуп кетпесин, сооп азайып кетпесин үчүн дагы коргонго муктаж. Жакшы сооп иштерди дагы адам баласы коргоп жүрүүсү керек. Себеби Аллах Таала кайсыл адам бир сооп иш жасап, ошону сактап кыяматка алып келсе, мен 10 есе көбөйтүп беремин деген. Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Ким алып келсе, бир жакшы сооп ишти алып келсе дейт. Ал эми жасаган жакшы сооп ишти сактап, бирөөгө алдырып ийбей, текке кетирип койбой, жок кылбай алып кетүүдүн бир жолу ошол жакшы амалдан кийин жакшы эмес амалды кылбай, жакшы амалдан кийин жакшы амалдарды кылуу болот. Имандуулар көп, мындан дагы көп болот. Бирок арасынан Аллах Таала ийгиликтүү имандуулардын сыфатын ыйык Куранда мындай деп баяндаган. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кад афлахал муъминун. Акыйкатта ийгиликке жетишишти, бактылуу болушту ошондой момундар аллазина хум фи салатихим хашиун. Алар намаз окугандарында Аллах Таала көрүп турат, угуп турат деген сезим менен, хушу менен намаз окушат. Жана валлазина хум анил лагви му'ридун. Жана ал ийгиликтүү момундар пайдасыз, керексиз кыймыл аракеттен, сөздөрдөн, убакыт кетирүүдөн сактанышат. Лагу, бекер иш, пайдасыз иш, бул эң биринчи жогорку деңгээлдегиси ширк. Чыныгы ийгиликтүү момундар ширктен сактанышат. Тил менен, дил менен Аллахка шерик келтирүүдөн сактанышат. Экинчиси, чыныгы момундар, ийгиликтүү момундар ширк кылышпайт. Пайдасыз сөз жана кыймыл аракеттен сактанышат. Пайдасыз дегени ушундай сөз жана ушундай кыймыл аракет анын дүйнөгө да акыретке дагы, ден соолукка да, аң сезимине дагы пайдасы болбогон кыймыл аракеттер, сөздөрдү ла яни деп айтат. Пайдасыз сөз, пайдасыз кыймыл аракет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи." Мусулман адамдын исламынын кооздугу пайдасыз сөз жана иштерди таштагандыгында. Качан мусулман адам, момун адам пайдасыз сөз сүйлөп, өттү, кетти сөздөрдү сүйлөп вакыт кетирбесе, жана пайдасыз, дүйнө акыретине пайдасы жок иштерди жасабаса, ошол мусулмандын мусулманчылыгы Аллахтын астында өтө кооз болот. Ал эми намаз дагы окуп, Куран дагы окуп, баардык жакшы иштерди дагы жасап, ошону менен биргеликте пайдасы жок сөздөрдүн артынан түшүп алып, пайдасы жок иштер менен алектенсе, анда бул адамдын жасаган иши, мусулманчылыгы кооз жана сулуу болуп көрүнбөйт. Аллах Таалага аралашмасы бар болуп көрүнөт. Ошондуктан ар бир мусулман бекер пайдасыз вакыт кетирүүдөн сактаныш керек.
Leyse yetahassaru ahlul cenneti illa li sa'atin marrat bihim lam yezkurullaha ta'ala fiha. Beyişke kirgenler bir dağı nerseden ökünüşbeyt. Sebep beyişke kirip aldı. Ökünüş, neden ökünsün? Beyişke kirip aldı. Birok bir nersege ökünüşek eken, al bul dünyada paydasız ötkörgön vakıtqa ökünüşet eken. Saatlarca oturup, paydası yok, sen kaydan, men kaydan, sen emne işteysin, kança balan var, falan şunday paydasız sözlerdi söylegen orduna iki jolu subhanallah dep aytsam darajam şunçalık beyik bolar ekenini körgöndө paydasız ötkөрgөн vakıtqa ökünөt. Degili har bir adam saktaniş керек paydasız vakıt ötkörgөнгө. Özgöçө dindi түшүнгөн, Kur'an менен байланышы болгон, ilimden кабары болгон adamlar özgöçe saktanısı gerek. Peygamberlerden arasında ibadatlardan içinden uşunday bir ibadat dağı var ele. Men Allah üçün özüme mildet kıldım. Hiç kim menen süйлөшпөймүн dep orozo tutu ibadatı var ele. İnni nazartu lirrahmani savma falan ukallimal yawma insiyya. Men jaratkan merimdi Allah'a söz berip özüme mildet kıldım. Men bugün adam zatı menen süйлөшпөймүn degen sukut orozosun tutuşat ele. Özün közömöldөө üçün, paydasız sözlerden saktanуу üçün. 2 saat oturup süйлөшөт adam, бүткөндөн кийин эчтеке пайда албай кетет. Аны маанай жазуу деп түшүнүшөт. Ал эми Аллах Таала адам баласы чыныгы канткенде маанайы жазылып эс алат, жүрөк эс алат, аны Аллах Таала зикирде деп айткан. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Адашып туура эмес ойлоп калбагыла, көңүл буруп уккула, чынында Аллахты эстегенде гана жүрөктөр тынчтанып эс алат деген. Намаз окуганда, Kur'an okuganda, zikir çalganda gana жүрөк эс алат. Andan başka biz жүрөk эс алат, эс алайын, рахаттанайын деп zikirden başka nerse menen жүрөк эс албайт. Ал эми дененин рахаты жүрөк эс алса гана эс алат. Ал эми шайтан түнү күнү адам баласын жакшы иш кылдырбаганга аракет жасайт. Kılıp koysa артынан жаман iş kılganга azgırattı. Birincisinden kılbasın dedi. Ошол namaz okubasın, Kur'an okubasın, ilim albasın, hareket жасайт. Bolbodu артынан жаман iş kıldırat. Meçit çöyrөsүндө, medrese çöyrөsүндө bolboy, tышкарыda, sırttagı çöyrödө жүргөндөргө күнөө кылууга, namaz okubay koyууга, бирөө менен урушуп кеткенге, bir andan çoğurak günah kılganga azgırat. Al emi meçit çöyrösünde жүргөндөрgө андай деп azgırsagı bilinip kalatlar öyle. Alarda azgıruudun jolu uşul la yani paydasız sözdör, paydasız işler menen alektendirip koyууga hareket kılar. Ötö köp, tünü күнү. Sebebi kандай эле düynölük bir iyilikке jetken, başkalardan köpürөөк жумуш иштеген же окуган адам сыйлангандай, шайтандар дагы өз ара kim канчалык деңгээлде чоңураак күнөөгө бирөөдө азгырып келсе, ошол шайтан сыйлык менен сыйланып, сыйлуу жерге отургузулат экен. Алардын ичинен эң чоң күнөө иштерге азгырган шайтандардын бири ayal menen kүйөөнү azgырып уруштурган, ал эми андан дагы чоңураак даражадагы күнөө илим үйрөнүп жүрүп, илим алайын деп жүргөн bir адамды жолдон азгырткан шайтан болсо, эң сыйлуу жерге ээ болот экен иблистин жанындачы. Себеби эмнеде? Bir adam kalp айтса өзүнө күнөө, bir adam Allah сактасын арак ичсе өзүнө күнөө, бирок bir adam аялы менен урушса, бул
экөөнүн ортосунда эле чектелип калбай, эки адам, анын балдары, алардын туугандары, эки үй бүлө, кайын журт, кээ бир учурларда эки эл бири-бири менен душмандашып калат. Бул күнөө көп адамдарга таасирин тийгизгендиктен ушул күнөөгө азгырган шайтан чоң сыйлык алат. Ал эми илим жолун тандаган адамды азгырган шайтан болсо, ошол адам илим алып өзүн жашоосун оңдойт болчу, үй бүлөсүн жашоосун оңдойт болчу, келечекте миңдеген адамдардын Куран үйрөнүүсүнө, Аллахты таануусуна, дин үйрөнүүсүнө себеп болот болчу, ошончолук жакшылыкты алдын алып тосуп калды бул деп ошол шайтанга эң сыйлуу жерге, балким иблис өзү отурган жерге аны отургузат экен. Сен өтө жакшы иш кылып келиптирсиң деп. Мечит медресе чөйрөсүндө жүргөн адамды шайтан арам иштерге азгыра албайт. Бирок пайдасыз нерсе менен алектендирип койсо, болду, жасаган иши пайдасыз, таасирсиз болуп, бир кезде өзү дагы жасаган ишинен зеригип калат анан. Ушунун баарысына ла яни пайдасыз сөз жана кыймыл аракеттер себеп болот. Бул бизге байкалбайт. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Бул сооп. Андан башкасы кажетиңиз чындап эле керектүү бир сурооңуз, сөзүңүз болсо сүйлөп, керектүү бир кажетиңиз жок болсо сүйлөгөн кажети дагы жок. Каф сүрөсүндө Аллах Таала айткан го: "Ма ялфизу мин каулин", адам баласынын оозунан кандай сөз чыкса, илля ладайхи ракибун атид, анын жанында көзөмөлдөп жазып туруучу периштелер бар. Адам айтса, келиңиз отуруңуз бир чай пай ичиңиз десе, периштелер ошол чайды дагы жазат, пайды дагы жазат. Иш пиштериңиз кандай десе, ишти дагы жазат, пишти дагы жазат. Акча сакчаңыз барбы десе, акчаны дагы жазат, сакчаны дагы жазат. Кыямат күнү Аллах ошол дептерди колуңа карматат. Икра китабак, ал оку китебиңди. Кафа би нафсикал яума алейка хасиба. Сага бүгүн өзүң эле жетишесиң эсепке тартууга, канчалык сөз керектүү эле, канчалык сөз керексиз эле. Алымдардын бири өзүнүн эртең менен кечке чейин, эртең менен кечке чейин сүйлөгөн сөзүн жазып, кечинде жатаардан мурда ошону окуп, канчасы пайдалуу эле, канчасы кереги деле жок эле, эмнеге сүйлөдүм экен деп өзүнөн өзү эсеп алчу экен да. Анан бир кезде барып, пайдасыз сөз такыр сүйлөбөй турган болуптур. Азыр бемарал оңой. Кандайсыз? Жакшы, макул эми, бул түшүнүктүү, ден соолугун сурап жатат. Каяка баратасыз? Эмне кыласыз? Эми бул чынын айтсам, ал каяка баратканын сизге айтса, сиздин илимиңиз көбөйөбү? Ал эми чоңурактар болсо, үйлөнгөн, бала чакалуулар, канча балаңыз бар? Макул, мен 4 дедим. Сизге эмне пайда мындан? Каякта иштейсиз? Канча жылкы болосуз? Кандай машинеңиз бар? Керексиз, пайдасыз сөз. Биз эгер эртең менен кечке чейин жасаганыбызды жазсак, кечке чейин биздин пайдалуу сөздөрүбүз өтө эле аз болот да. Пайдасыз сөздөрүбүз өтө эле көп болот. Ошого зикир бул албетте пайдасыз сөздөн жөн эле жүргөндөн жакшыраак. Бирок пайдасыз сөз сүйлөп жүргөндөн сукут абзел да. Данышман акындардын бири айткан: "Инкана каламука мин фиддатин", эгер сиздин сөзүңүз күмүштөй барктуу, пайдалуу болсо дагы, фасукутука мин захаби, бирок үн чыкпай отургандыгыңыз алтындай кымбаттуу деген. Сукут дагы пайдасыз нерсе кылган ордуна сукут кылган, бул пайдалуу бул. Ман саката салима, хадисте келген, ким сукут кылса, сүйлөбөй, үн чыкпай жүрсө, сак калат. Оман салима нажа, ал эми кимге Аллах Таала сактык берген болсо, ал ийгиликке жетишет. Баленин 90%, балким 99% күнөө дагы, бале дагы тил менен жасалат, тил менен. Адам динге кирет тил менен, динден чыгат тил менен.
Kolu menen, butu menen dinge kirбейт дагы, чыкпайт дагы. Ушул тилди кармап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ушул тилден ким тилин сактаймын деп кепилдик берсе мага, мен бейишке кирүүгө шафаат кылам деп кепилдик берем. Тил. Кээ бир учурда ушул тил менен ушундай сөз сүйлөйт, бирөөгүн жүрөгүн тешип сала тургандай. Ömür boyu unutpay turgan zaka, ömür boyu unutpay turgan ziyan til menen тийгизилет. Ошо кайсыл адам өз тилин көзөмөлдөп алган болсо, өз тилин тыйып пайдасыз эми сөккөн бул арам, күнөө бирөөдү сөккөн, бирөөдүн көңүлүн ооруткан бул күнөө, гыйбат айткан бул күнөө эмес. Мен аны айткан жокмун. Пайдасыз сөз сүйлөгөндөн дагы сактанса, анда күнөөгө бул тил барбайт эч качан. Бул тил калп айтууга барбайт. Бул тил жалаа жапканга барбайт. Бул тил бирөөдүн айтынан артынан ушак сүйлөгөнгө барбайт. Бул тил бирөөдү чакымчылык кылганга барбайт. Качан яни пайдасыз сөздөн сактанган болсо. Зулумдук жана жамандыктын көбүрөөгү тил менен жасалат. Кол менен жасала турган күнөө жана зулумдук аз эле. Бирөөдү максимум уруп коюшу мүмкүн, же бирөөдүн тартып алышы мүмкүн. Ал эми тил мененчи? Калп айтуу тил менен болот, гыйбат тил менен болот, ушак тил менен болот, наммам тил менен болот, бирөөдүн артынан гыйбат айткан, жалаа жапкан тил менен болот, көңүлүн ооруткан тил менен болот, жалган күбөлүк берген тил менен болот. Ошого хадисте айтылган: "Ал-муслиму толук мусулман адам, ман салимал муслимуна мин лисани", кайсыл мусулмандын тилинен башкалар сак саламат болсо, анын тилинен бирөөгө зыян жетпесе, эң толук мусулман ошол деген. Ошого илим алгандан максат, Кур'ан окугандан максат Аллахка жагымдуу бир инсан болуу. Жасаган амалдарыбыз жаратканга жакса, жараткан бизге жаккан жашоо берет. Ал эми ошол жакшы жасаган амалга туура эмес нерсени аралаштырып алган, бул кечке чейин мал кайтарып, кечинде келип анын сүтүн саап, бир далай сүт болгондо ошонун ичине бир тамчы заара кошуп койгондой эле болот. Ошончолук кечке чейинки мээнет, ошончолук аппапакай сүт колдонууга ылайыксыз болот. Неге? Бир тамчы туура эмес нерсе аралашып калгандыгынан. Бул мүмкүн нерсе бул. Тамак жебей коюу деген сөз эмес го бул. Уктабай коюу деген нерсе эмес бул. Мунусуз дагы адам жашаса болот. Сахабалардын кээ бири тилин астына бир таш салып алчу экен. Эмнеге? Ошол эстетип турсун, биз зикир айтып туралы. Ошол сүйлөйүн дегенде ташка тили тийгенде сүйлөйүнбү же сүйлөбөй эле коёюнбу деп ойлонтууга. Пайдасы барбы же жокпу? Айтайынбы же айтпай эле коёюнбу? Сөз ичиңизде болсо, сиздин кулуңуз болот, сиз кожоюн болосуз. Бирок сөздү сүйлөгөндөн кийин адам сөздүн кулу болот. Сөз кожоюн болот. Эгер пайдасыз болсо. Ошондуктан сүйлөгөн сөздү, пайдалуу сөз сүйлөсөк, эртеден кечке, албетте сөзүңүз бирөөдүн оңолуусуна, бирөөдүн аң сезимине, өзүңүздүн ден соолугуңузга пайдалуу сөздөр болсо, акыл насаат болсо, даават болсо, андан канча сүйлөсөңүз тажабайсыз, чарчабайсыз. Балким бул матлуб нерсе дагы, махбуб нерсе дагы. Бул жакшы көрүлгөн нерсе, жактырылган нерсе. Бирок мен айткан нерсе пайдасыз. Жөн эле пайдасыз нерсе да. Күнөөдөн берирегин айтып жатам. Күнөөнү айткан эмесмин мен. Каникул кандай өттү? Сен каникулда эмне кылдың? Эми чынын айт, ошол каникулда эмне кылган болсо, сага эмне пайда? Илимиң көбөйө, ден соолугуңа, аң сезиме, тажрыйбаңа эмнеге пайдасы бар анын? Ошондуктан бул нерселерден сактануусу керек. Адамдын канчалык деңгээлде илими көбөйгөн сайын, Аллахты тааныган сайын сыфат өзгөрүлүш керек. Сыфаты өзгөрүлүп, мурунку адаттар токтоп,
Allah'a жақындаған сайын өзгөрүүsü керек. Sıfat жагынан. Başka жактан biz өзгөрүлө албайбыз. Чепкен кийишибиз мүмкүн, сакалы өсүп чыгышы мүмкүн, топу кийип алышыбыз мүмкүн. Бирок муну өзгөрүш деп айтпайт. Аны чечип койсо чечилип калат. Өзгөрүлүш чынында инсандын сыфаты. Адам баласы Аллахтын астында бааланат сыфат менен. Аллахтын дагы бардык сыйлыктары сыфаттуу инсандарга. Кур'ан-ы Керимди окуп, başынан аяғына чейин изилдеп чыксаңыз, намаз окуучуларга мындай сыйлык, орозо кармагандарга тигиндей сыйлык, ажыларга паланчадай сыйлык, зекет берүүчүлөргө мындай сыйлык, тахажжуд окугандарга мындай сыйлык деген жери жок ал жерде. Кур'ан-ы Керимде ошол намаздын жыйынтыгында, орозо, ажылык, зекеттин жыйынтыгында, көп Кур'ан окуганын жыйынтыгында, илим алганын жыйынтыгында адам кандай сыпаттуу болуш керек, бүт убадалар ошол сыпатка. Бул сыпаттар ихсан сыфаты. Инналлаха юхиббул мухсинин. Бул таква сыфаты, маал муттакин. Бул чынчылдык сыфаты. Сиддикин. Ошол сыфаттарга Алланын дүйнө акыреттеги ваадалары сыфаттууларга, момундарга, чынчылдарга, мухсининдерге, шүгүрчүлдөргө, сабырдууларга. Эми ушунун бардыгынын жыйынтыгы, биз намаз окуганыбыздын, орозо тутканыбыздын, илим алганыбыздын жыйынтыгы биз ошондой адамдардан бололу үчүн. Ал эми баарын жасап, жыйынтыкта сабырлуу, шүкүрлүү, чынчыл, мухсин адамдардан бола албасак, анда деген мунун мисалы эгин эгип, түшүм чогулта албаган адам сыяктуу. Соода кылып, пайда таппаган адам сыяктуу. Жого максат sıfat ээси болуп. Бейишти дагы Аллах не деди? Кимдер үчүн даярдалган? Уиддат лил муттакин. Бейиш намаз окуучулар, орозо тутуучулар дебей, sıfattуу такваларга. Аллазина юнфикуна фис-сарраи вад-дарра вал-казиминал гайз. Ачуу жуткандар. Вал-афина анин-нас. Адамдардын ката кемчиликтерине көз жумуп кечирип койгондар. Аллах юхиббул мухсинин. Жана элдерге жакшылык кылгандарды Аллах жакшы көрөт. Бейиш ошолорго. Ал эми каяктан табабыз ошол сыфаттарды? Ачууну жуткан сыфат, башкалардын айып кемчиликтер, катачылыктарын кечирип коюу сыфаты, бирөөлөргө жакшылык кылуу сыфаты. Бул сыфаттарды биз кай жерден табабыз? Намаз, орозо, зекет, ажылык, илим, зикир, Кур'ан, даваттан жыйынтыгындан ошол сыфаттарга ээ болушубуз керек. Bir adam tuğulgandan ele sabırlı, çınçıl, şükürçül bolup törölböйт. Törölgönden adam balası jaman sıfatlar menen törölet alбетте. Tekebirçilik sıfatı menen törölet. Törölgönden adam tekebir bolat. Törölgönden sarang bolup törölet. Törölgönden köralbas bolup, içi tar bolup. Kiçinekey baldarda ошол sıfat бар. Mektebi okuy elek, el menen muamele kıla elek, bирок tekebirçilik bardı. Bir jaşka çıktı, жаңы төрөлгөн böböktөрдүн ne deyt? Allay deyt. Bul kiçine menden deyt. Bir jaşar balada tekebirçiligi bardı. Kiçine balaga bir nerseni berseniz alat. Ошол нерседен, ошол конфет билме, печенье ошонун 10ду берсеңиз, 10оосун тең алат. Бирөөсүн бирөөгө карматайын дебейт. Ошого жаш балдар дайыма муштумун жумуп уктайт. Эч кимге эчтеке бербеймин депчи. Мындай жайнап жаткан жаш баланы көрбөйсүң. Ошонтип муштумун түйүп алган, ичинде кирлерин да бирөөгө карматпай. Биз сараң болуп төрөлөбүз бизчи. Урушчаак болуп төрөлөбүз биз. Кичинекей кезинен баштап мойнубузга өлүп кетсек күнөөбүздү албай турган болуп төрөлөбүз. Кичине эки бала урушуп кетти. Ким? Бул баштады, бул баштады дейт. Эч ким мойнуна албайт. Бул мектепке чейин эле биз ошентип чоңоёбуз. Кандай эле бул ааламды Аллах күндү жаратканга чейин караңгычылык эле, ааламдын асли негизи караңгычылык, адамдын дагы негизи сыпатсыздык, караңгычылык. Адам төрөлгөндө жахил, эчтеке билбеген, төрөлгөндө эчтеке сүйлөй албаган, сыфат 0 болуп төрөлөт адам. Болгону малдай, жегенди, ичкенди билет. Бул жакшы сыфаттарды Аллах талап кылат.
Бул жакшы сыфаттар ошол силерде бар текебирчиликти жоготуп, кичипейилди көздөштүрүп келгиле менин жаныма. Силерде бар сараңдыкты кетирип, берешендик үйрөнүп келгиле мага. Өзүңөрдө бар мойнуңарга албай турган сыфат барго, ошону мойындоо сыфатын алып келгиле. Өзүңөрдө бар бирөөдүн бир айып кемчилигин такыр эле кечирбей турган сыфатты кечиримдүүлүккө өзгөртүп келгиле. Калп айтуучу сыфатты чынчылдыкка өзгөртүп келгиле. Таптаза болуп, оңолуп келгиле менин жаныма деген талап Аллахтыкы. Ошондуктан ар бир адам кандай эле аракет жасайт, дарат алып, гусул алып, денесин таза тутууга, кийимдерин жууп, үтүктөп таза тутууга, ошондой эле жүрөктү жасаган амалдарды дагы таптаза тутуу андан көбүрөөк милдеттүү угандар. Ал эми амалдарды биз тазалай алат экенбиз, эмне менен ошол амалды жасап, андан кийин туура эмес иш жасабай, туура иштен кийин туура иш, сооп иштен кийин сооп иш, ибадаттан кийин ибадат жасап гана биз аларды таптаза тутуп жүрө алат экенбиз өлгөнгө чейин. Бул албетте чоң күнөө болуп көрүнбөйт силерге. Бул арам болуп көрүнбөйт эч кимге. Бирок ошол нерсе бизди көптөгөн жакшылыктарыбызды жакшылык деген аттан өчүрүп коёт. Аллах Таала бул нерсени кыйык Куранда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени мусулмандын кооздугу деп айткан. Эмнени? Пайдасыз сөз, пайдасыз иштен сактанууну. Валлазина хум анил лагви му'ридун. Кур'анда Аллах Таала Муъминун сүрөсүндө айткан. Ошол лагв бекер сөз. Келди, кетти, өткөн иштер. Арамга азгырбайт шайтан. Бирок ушул нерсеге азгырат. Ошого ниет болуш керек. Иншалла мен бүгүндөн баштап ушул махлукту, эки тиштин ортосундагы махлукту Аллах берген тилди көзөмөлдөймүн деп ниет кылышыбыз керек. Ушул эле тил менен зикир кылып, ушул эле тил менен туура эмес жок. Бир идишке сүт куйса, сүт эле куят. Ошол идишке сүт дагы куй, ошол идишке таштанды да ташта, анан эртеси күн кайра сүт куюп ич. Бул болбойт бул. Бул тил Кур'ан окуса, бул тил дават айтса, бул тил зикир кылса, ошону менен эле уланып кете берсин. Пайдалуу нерселер менен гана. Айттым го, сөзүңүздөн, кыймыл аракетиңизден бирөөгө пайда болуп жаткан болсо, илимине, билимине, ден соолугуна, аң сезимине, тажрыйбасына, дүйнө акыретине аны токтотпоңуз. Бирок карап көрүңүз, эгер пайдасы жокпу, бул нерсени сүйлөбөй эле коюңуз, жасабай эле коюңуз. Ошондо көңүл тынчыйт. Ошондо жасаган ибадаттардын нураният, руханиятын сезе баштайт адам. Болбосо жасап өчүрүп коюп, жасап өчүрүп койгондой эле болуп жатат. Ошого ниет кылалы, Аллах буйрса, азырга чейин жасагандарыбыз Аллах кечирсин. Бүт нерсеге тоскоол. Аллах Таалам бардыгыбызды динин, исламын кооздоочу мусулмандардан кылсын. Аллах Таалам бардыгыбызды ийгиликтүү момундардан кылсын. Кадафлахал муъминун деди Аллах Таала. Ошол ийгиликтүү момундардын катарында кылып, намазды хушу, Аллахты көрүп тургандай сезим менен окуучулардан жана лагу, ла яни пайдасыз нерселерден сактанып жүрүүчү мусулмандардан кылсын. Болгону биз бекем ниет кыла алабыз, ошого аракет жасай алабыз. Иш жүзүндө акыйкатын Аллах ошондо берет. Качан адам чын жүрөгүнөн бекем ниет кылса, анан ошого аракет жасаса, Аллах Таалам акыйкатын берет. Ниети жок, аракети жок адамга Аллах Таала дүйнө бериши мүмкүн. Бирок Аллах Таалам сыфат жана илим жана ийгилик бербейт. Ниет, аракет жок болсо.